Шаардын ичинде маршруттар иштебей атат. Мына бул пробкада турган машиналардын 95%-ында пропуск жок. Жөө өтсө боло берет экен. Мына ал жакта канча адам турат азыр, ошолордо кандай болот эми? Пропуск кантип 3-чү адамга кантип пропуск алат эми мына? Эртеден бери турушат баардыгы, уже обед болду. Бүгүндөн баштап бир нече тармактар ишке кирген, деген менен блокпосттордо башаламандык жаралды. Бизге кайрылуусун жөнөткөн бул жаран Кара Суу районунун тургуну Адилет Абдырайымов. Ош шаарында курулуш тармагында эмгектенчү. Алыскы райондон келип шаарга кире албай калды. Анткени блокпосттогу кызматкерлер уруксаат кагазын жоктугу менен артка кайтарган. Алардын арасында алыскы райондон келгендер да бар. Жашаган жана иштеген жеринен гана эмес, жада калса кайсы унаада жумушка жөнөгөндүгү боюнча да тактама алып келишкен. Электрондук пропусктан жооп келе элек, ага карабай жумушка жете албай жарым жолдо калгандар көп. Эми азыр мунунун башы эле игрушка дейт, бул 5-6 эле чыкты. Но 5-6 болсо деле иш башталды да. Массовый ондан кийин болсо деле ага чейин чорону иш башталды. Азыр эмне кыласыз эми, жөө барасызбы? Жөө барабыз да, билбейм. Ош шаарына кирүүнү каалаган унаалардын узун кезеги пайда болду, бирок алардын көпчүлүгүндө пропуск жок болгондугу үчүн артка кайтарылып жатса, айрымдары унаасын жол четине токтотуп, жөө шаарга кирүүгө аргасыз болуп жатышат. Бүгүн өлкө боюнча 130 миңден ашуун жарандар жумушка чыгышты. Мындан улам чоң шаарлардын кире беришинде жол тыгындары орун алууда. Бишкек шаарында эле 8 миңдей такси айдоочулары бар. 2 күн ичинде мына ушундай көлөмдө электрондук уруксаат кагазы менен камсыздай калабыз деген өкмөттүн аракети акылга сыйгыс экени парламентте да айтылган. Жок, жетишпейт да, кантип электрондук пропускту алат? Блокпосттор болбосо, какой смысл в электронных тогда пропусках? Вы мне скажите. Вы должны отследить количество автомобилей, занимающихся... Но они же не успеют, вы же сами понимаете, как столько людей завтра, 120 тысяч, вот премьер-министр говорит, 120 тысяч человек с завтрашнего дня начнут работать. Электронная система на одну заявку уходит буквально полминуты, 30 секунд. И вы всем дадите. Кто будет подпадать под требования системы, будет одобряться. Өкмөт башчысы иш баштаган кызматтарга уруксаат кагазын алып берүүгө жергиликтүү бийликтер тартылгандыгы менен маселе жаралбайт деп билдирген. Bir чечим чыгарасыңар, уруксатты берип. Экинчи чечим нелогичный болуп атат да. Бул электрондук жанагыдай өткөрмөлөрдү бергенге азыр 2 күндөн бери иштеп атышат. Бизнесмендер өзлөрү кайрылып атат. Анан кыйынчылык болсо ошол жерде чечебиз бардыгын тең. 1-майдан тарта 7 түрдүү кызматка уруксаат берилди. Алардын катарында такси кызматы 2 адамдан ашык жүргүнчү албашы керек. Сулуулук салондору жана башка мекеме ишканалар 2 метр аралыкты бардык санитардык эрежелерди сакташы милдеттендирилген. Аларды күч түзүмдөрү көзөмөлгө алып, тартип сакталбаса жаза чаралары каралганы эскертилген. Ал боюнча чоң штрафтар бар. Эгерде ошол эрежени бузуп, ооруну жугузган болсо башка жарандардын ден соолугуна зыян келтирип, ал боюнча кылмыш иши козголгонго чейин барат штрафтан баштап. Мындай татаал эреже жарандарды убара кылууда. Шаардык мэрия жана комендатуранын маалымат кызматы уруксаат кагазы жоктугунан пайда болгон мындай көрүнүштөр 2-3 күндө жоюлаарын билдиришүүдө. Роза Акматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7 канал, Ош шаары.